Ысыкөл Кыргызстан бермети деп бекер жеринен айтылбаса керек. Көлүбүз жаратылышынын ажайып кооздугу, абасынын тазалыгы, кен байлыктарынын запасынын көптүгү, мөңгөлөрүнүн тазалыгы, суусу мол болушу менен флора, фаунасынын көп түрдүүлүгү менен айырмаланып турат. Ошондой эле дарылык касиети бар сулар, майда көлдөр бар. Биз баарыбыз ушундай бейиштин жеринде болгон жерде жашап жатканыбызга сыймыктанышыбыз керек. Ошондой эле Ысыкөл бир эле биздин берметибиз эмес, Орто Азиянын да бермети. Жылга канчалаган эс алуучулар келип, биздин көлүбүзгө түшүп, таза аба менен дем алып, эс алып кетишет. Көл аймагынан алып манасчылар, чебер кумушчулар, атактуу окумуштуу илимпоздор, Акунбаевдей хирургдар чыгышкан. Сени коргоп сен үчүн өлгүм келет Ысыкөл, маяк болуп сен үчүн үйгүм келет Ысыкөл деп акын Алы Токонбаев ыйырмаласа, Алку Осмонов көргүм келет миң ирет, айткым келет сүйөм көлүм сүйөм деп, эл эсимде көл жатпаса шартылдап, ырларымда андай кандай касиет деп, өзүнүн көлгө болгон чексиз сүйүүсүн ырлар боюнча чагылдырган. 20-кылымдын патриархы, феномен жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Ысыкөлдүн куту жана куну деген макаласында Ысыкөлдүн куну жок деп, ал касиеттүү белек бизген деп, сен Ысыкөлүңдү сүйсөң, жаратылышыңды жакшы көрсөң, элиңди эстесең, анда сен патриотсуң деп айткан. Келгиле ар бирибиз касиеттүү көлүбүздү сактап, коргой билген патриот бололу.